Кыргыздын улуттук баш кийими ак калпакты кийүү, аны даңазалоо ар бир кыргыз жаран үчүн сыймык. Бүгүн өлкөбүздө ак калпак күнү белгиленип, улуттук төлөтүбүздүн баркы дагы бир жолу даңазаланды. Ак калпак бул кыргыздын ар намысы, аны кийип сыймыктануу ар бирибиздин парзыбыз. Жаштарда улуттук баалуулукту колдоп, бул күндү өзгөчө белгилешүүдө. Айрыкча жаш мырзалар үчүн бул күн өзгөчө мааниге ээ. Алар уран айтышып, мекенчил болууга, аны сүйүүгө багытталган сөздөрүн айтышты. Учурдан пайдаланып, ушу жалпы кыргыз элимди 5 март ак калпак күнү менен чын дилимден куттап кетмекчимин. Жана ошондой эле азыркы учурда коомубузда жаштар ал тургансып ушу чоңдорубуз эле ак калпак кийгендерин аз санда көргөнүбүзгө байланыштуу ушу Кыргызстаныбызда ак калпак күнү эле эмес, ак калпак айы деп белгилесек аябай сонун болмок эле. Чоң рахмат. Ар бир эркектин жана кан тамырына сиңген баш кийими жана илгертеден бери келе жаткан кыргыз элинин байыркы баш кийими жана ошондой эле бул өтө ар бир мезгилде кийүүчү дагы ысык суугуна карабай, жайында салкын, кышында жылуу болгон улуу кыргыз элинин баш кийими десек болот. Ошо биринчи курстардын жашаган кол эмгегинин натыйжасында азыр биз ошол калпакты объемный чоңураак калпакты жашашкандан биз ошол калпакты жон колежде жон койбой мына мэрияга алып келип ошону тартуулап отурабыз. Ак калпакты жаратуу бул чоң эмгек. 25 жылдан бери калпак тигип келе жаткан Гүлбара Орунбаева учурда таза кийизден жасалган калпакка суроо талаптар көбөйгөндүгүн айтат. Кол өнөрчүнүн айтымында анын ар бир тигилишинде улуттук рух камтылган. Бүгүнкү күндө калпактын натуралдуулугуна, саймасына, эмгегине жараша 100 сомдон 10 000 сомго чейин бааланат. Калпактын ар бир саймасы ар бир жакшы нерселерди билдирет да. Мисалы калпактын 4 наталасы дагы кыргыздын ала тоосу, чокусун ийгизет, бийиктикти билгизет. Мынандай саймалар, мына бүркүт канаттар да мыналар. Мына оймолордун. Андан башкача да оймолор бар. Эң жаш төрөлгөн жаш балага умайенин саймасы сайылып калпак тигилет. Андан кийин баягы ол баягы өспүрүм балдарга калпактын мындай кизеги, мына азыр мына кара коюлуп атат го. Ошого мындай жерлерине жашыл менен тигилет. Андан чоңураак балдарга көк түстө жээгин көк менен эме кылып материалдан коюп тигебиз да. Андан кийин 60 пайгамбар жашынан өткөндөн кийин баягындай аппак калпак кийгизишкен, мына бакай калпак дейбиз. Ошондой баягы аксакалдык бийиктикти баягы жашына карап ошондой бийик калпак кийгизишкен. Авалкандын тушунда авалкы доор учурда угуз уулунун баары жыйды деп. 2011 жылы расмий түрдө бекитилген бул майрамдын максаты кыргыздын маданий мурасын сактоо жана кийинки муунга жеткирүү. Калпак 2019 жылы ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ак калпак жөн гана баш кийим эмес, бул кыргыз элинин ар намысы, руханий дөөлөтү. Ак калпакты даңазалоо улуттук баалуулукту сактоонун бирден бир жолу. Ар дайым ак калпагыбызды ардактап, муундан муунга өткөрүп берели. Асылбек Тагайбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, Ош жаңылыктары.